Саламатсыздарбы, эфирде экономика бөлүгү. Бишкекте жакында айыл агро көргөзмөсү жана форуму өттү. Айыл чарба иши кандай өнүгүп жатат, бул жөнүндө бүгүнкү талдообуз. Айыл чарба тармагы бүгүнкү күндө ички дүң продукциянын 20%-ын жана жумуш орундардын 30%-ын түзөт. Дүйнө жүзүндө болсо айыл чарба өндүргөн продукцияга суроо талап акыркы 40 жылда дээрлик 150%-га өскөн. Дүйнөлүк бааларда күндөн күнгө өсүүдө. Бул тармактын көйгөйлөрү жана келечеги жөнүндө биз ишкерлер жана фермерлер менен маек курдук. Мен ойлойм азыркы учурда кандай кадамдарды жасаш керек. Көп деле реформа деселе кандайдыр бир өзгөчө бир бурулуш жасап, революция жасаштын кереги жок. Жөнөкөй формуласы. Дыйкандарга эркиндик бериш керек. Мамлекет тарабынан бөлүнгөн акча каражаттарын, бюджеттен, сырттан келген донорлук жардамдарды, сырттан келген кредиттерди бөлүштүрүүдө адилеттүүлүк керек. Адилеттүүлүк керек. Экинчиси, мамлекеттик башкаруу системасы менен дыйкандардын ортосундагы мамиленин формуласын ойлоп табыш керек. Бул да жөнөкөй эле. Айттым го, күйүүчү майдан баштап, эркин базарда сатылган нерселерди аралашпаш керек мамлекет. Күйүүчү май эркин сатылып атат, туурабы? Үрөн базары да белгилүү болуп калды. Мына техниканы саткан фирмалар пайда болду, менчик фирмалар. Алардын ишине кийлигишпеш керек. Алардын тескерисинче баардыгына бирдей шарт түзүп бериш керек. Дыйкандардын күнүмдүк маселелери белгилүү. Бул каражаттардын жетишсиздиги, ага байланыштуу техниканын, семирткичтердин жана башка кызматтардын таңсыктыгы. Бирок эң негизги маселе бул дүйнөлүк ири базарларга чыгуу мүмкүнчүлүктөрүнүн аздыгы. Промотанк изилдөө компаниясы айыл чарба жана кайра иштетүү же агробизнес тармагындагы көйгөйлөрдү изилдеген. Биздин компания Ысык көлдүн айыл чарба секторун изилдөө боюнча жыйынтыгынан төмөнкүдөй маселелерди чыгардык. Биринчиден, дыйкан чарбалардын майдалыгы, аларга керектүү продукциянын көлөмдөрүн камсыз кылуу тоскоол. Фермерлердин заманбап дыйкан техникасын колдонууга мүмкүнчүлүгү аз, керектүү семирткич колдонууга мүмкүнчүлүгү жок. Талаптагыдай ветеринардык жана санитардык тейлөө алганы мүмкүнчүлүгү жок. Экинчиден, фермерлердин чет өлкөдөгү чоң, дүң ортомчу компаниялар менен иштөө жөндөмү чектелүү. Дагы чоң соода тармактарына кирүү мүмкүнчүлүгү жок. Айыл чарба өндүрүшчүлөр кайра иштетип чыгаруучулар менен тыгыз иштеш керек. Кошумча нарк көтөрүш керек, жогору болгон продукцияны чыгара башташ керек. Агробизнести өнүктүрүүдө Кыргызстан ийгиликтүү чет өлкөлүк тажрыйбаны колдонсо болот. Мисалы, калкы жана территориясы Кыргызстанга барабар Жаңы Зеландия бүгүнкү күндө дүйнөдөгү эң ири сүт продукциясы, алма жана эт өндүрүүчү өлкө. Дүйнөдөгү койдун этинин 50%-ын ушул өлкө өндүрөт. Бул ийгиликтин астында туура стратегия, анын ичинде Британиянын жана Австралиянын ири соода тармактары менен тыгыз байланышы, алдыңкы агротехнологияларга багыт алуусу. Мындан тышкары чийки заттан даяр продукция чыгарууга аракеттер болгон. Бирок эң негизгиси бул кызыктар жана эмгекчил фермер ишкерлердин көп жылдык мээнети болду. Кыргыз дыйкандары да тоскоолдуктарга карабастан келечекке үмүт менен карап, жаңы техникаларды алууга чамалары жете баштады. Бизде ушул техника азыр болуп атат. Негизги көйгөйлөр ушул баасы жогорураак болгону болуп атат. Баасын ылдыйраак кылса, негизи ар бир фермерлер, дыйкан чарбалар үчүн дагы жеңилдик, жакшы боло эле дегенбиз да. Бул жерде азыр көрдүк өтө эле жогору мындай суммалар болуп атат. Эми ошого жараша болсо керек бул техникаларды өздөрү. Техникадан тышкары, мисалы, жер семирткич болобу. Жер семирткич. Бирок жер семирткички көйгөйлөр былтыргагына быйыл Кудайга шүгүр. Не дегенде быйыл февралдын аягында мартта эле канча тонналаган азотторду берди. Элди камсыз кылып койгон да. Бизде мисалы үчүн жерлер дыйканчыларга 10 соток 15 соток жерлер тийген техникалар менен айдап буруп жүрүп баягыдай техникалар көп бузулат. Сплошной дегенде оңойго узактан бир бар бир келсең азыр 10 соток 5 соток жерлерди айдайсыз, техникалар бурулуп жатып көп бузулат. Ушундай бирикче жакшы болмокпу. Кооперативдер болсо, жерлер селоборотко жакшы. Мен баягы эле менчик болуп өтүп эл көнүп калды го, менчи ошону бириктириш керек го. Сиздер менен Азамат Акилеев болду, саламатта калыңыздар.